Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Анда сабагыбыздын темасы менен таанышабыз. Заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндооч болушу. Сабактын максаты балдар, сүйлөмдө баяндоочтун милдетин аткарган заттын атын билдирген сөздөр жөнүндө түшүнүк аласыңар. Темага карата берилген тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп бере аласыңар. Балдар, заттын атын билдирген сөздөргө кандай суроо беребиз? Кана балдар, эстегилечи? Туура айтасыңар. Заттын атын билдирген сөздөргө ким, эмне жана кимдер, эмнелер деген суроолорду беребиз. Балдар, анда бул сүйлөмдү окуп, заттын атын билдирген сөздөрдү табабыз. Асан мыкты окуучу. Ким? Асан. Мында Асан деген заттын атын билдирген сөз сүйлөмдө энин милдетин аткарды. Андан кийин бул сүйлөмдү карагыла балдар, дагы ким деген суроого жооп берген сөз бар экен. Бул ким? Кана балдар, окуучу. Бул сүйлөмдүн аягында келгендиктен баяндоочтун милдетин аткарды. Айрым учурда балдар, заттын атын билдирген сөздөр энин ал-абалын билдирип, баяндоочтун милдетин аткарат. Мисалы, арыстан күчтүү жаныбар деген сүйлөмдү алалы. Эмне? Арыстан бул сүйлөмдүн ээси болду. Ал эми эмне деген суроого жооп берип, жаныбар деген сөз баяндоочтун милдетин аткарды. Эсиңерде барбы балдар? Баяндооч дайыма сүйлөмдүн аягында келет. Мындай сүйлөмдөрдө баяндооч менен ээнин ортосуна сызыкча коюлат. Жакшылап маани берип карагыла балдар. Мисалы, биздин акылыбызга акыл кошкон китеп. Көрдүңөрбү балдар? Сызыкчаны кайсыл мезгилде коюлат? Жакшылап маани берип карайбыз. Бул сызыкча көбүнчө дээрлик бардык эле учурда бизде бул деген сөздүн ордуна колдонулат. Мисалы, биздин акылыбызга акыл кошкон бул китеп деген маанини түшүнүп жатабыз. Түшүнүктүү болдубу балдар? Эмне? Китеп. Мында китеп деген сөз баяндоочтун милдетин аткарды. Анда бышыктоо үчүн тапшырмаларды аткарабыз. Китептеги 323 көнүгүүнү иштейбиз. Мында балдар макалдар берилиптир, биз ээсин табабыз. Ээсин жана баяндоочун табабыз. Биринчи макал: адамды адам кылган эмгек. Эмне? Эмгек. Мында бул сүйлөмдө баяндооч болду. Бул сүйлөмдө балдар ээси жок экен, ээси көмүскөдө. Көмүскөдөгү ээ жөнүндө жогорку класска барганда кеңири үйрөнөсүңөр. Анда экинчи макалды карайбыз. Жаз жарыш, күз күрөш. Бул сүйлөм балдар татаал сүйлөм экен. Татаал сүйлөмдү дагы кийинки класстарда тереңирээк үйрөнөбүз. Эмне? Жаз бул сүйлөмдүн ээси болду. Бир сызык менен сызабыз. Эмне? Жарыш бул сүйлөмдүн баяндоочу болду. Бул эки сызык менен сызылды. Бул татаал сүйлөм болгондуктан балдар эки сүйлөмдөн түзүлүптүр. Эки сүйлөмдү айрым-айрым талдайбыз. Эмне? Күз бул сүйлөмдүн ээси болду. Эмне? Күрөш бул сүйлөмдүн баяндоочу болду. Анда кийинки тапшырмабыз сүйлөмдү толуктоо. Биргеликте толуктайбыз. Жаратылыштын кооз мезгили. Кана балдар ойлонобуз. Кайсы мезгилде ойлойсуңар? Азаматсыңар. Жаз. Кана бул сүйлөмдү кайрадан окуйбуз. Жаратылыштын кооз мезгили. Бул жаз деген маанини түшүндүк. Көрдүңөрбү балдар?
Сүйлөмдө кайсыл жерге бул деген сөздүн мааниси туура келсе, ошол жерге сызыкча коебуз. Мында эмнеси деген суроого жооп берип, мезгили деген сөз ээнин милдетин аткарды. Эмне деген суроого жооп берип, заттын атын билдирген сөз баяндооч болду. Кийинки сүйлөмдү толуктайбыз. Баткен өрүк сарлуу. Кана балдар? Бирге толуктайбыз. Анда мен аймак деген сөз менен толуктоону чечтим. Ээсин табабыз. Эмне? Баткен ээси. Эмне? Аймак баяндоочу болду. Жакшы эле түшүндүңөрбү балдар? Анда балдар, жыйынтыктоо үчүн тест иштейбиз. Тесттин биринчи суроосу: заттын атын билдирген сөздөр сүйлөмдө баяндооч болгондо экөөнүн ортосуна кандай белги коюлат? А варианты суроо белгиси. Б варианты чекит. В варианты сызыкча. Кана балдар, ойлонобуз. Кана силердин оюңарча туура жообу кайсы? Азаматсыңар, сызыкча. Демек, Э менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат экен. Экинчи суроо. Сүйлөмдө баяндооштун милдетин аткарган заттын атын билдирген сөздөр кандай суроолорго жооп берет? Асы: ким, эмне? Бсы: эмне кылып жатат? Эмне кылат? Всы: эмне? Эмне кылды? Деген суроолорго жооп берет деген варианттар келди. Кана балдар, ойлонобуз. Силердин оюңарча кайсы варианты туура? Туура айтасыңар. А варианты экен. Ким, эмне деген суроолорго жооп берет. Анда үчүнчү суроону карайбыз. Дүйнөдөгү сулуу аял менин апам деген сүйлөм берилиптир балдар. Мында биз баяндоочун тапкыла деген тапшырманы аткарабыз. Асы: аял. Б вариант: менин. В варианты: апам. Кана балдар, силердин оюңарча кайсысы туура? Азаматсыңар, туура жообу апам. Көрдүңөрбү балдар, бул сүйлөмдө ким, апам деген заттын атын билдирген сөз баяндооштун милдетин аткарды. Анда балдар, үй тапшырманы белгилеп алабыз. Үйдөн сүйлөм түзүп, дептерибизге жазабыз. Саламатта калгыла.